Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өлкөдөгү акча рыногун өркүндөтүү боюнча чараларды көрүп келүүдө. Бул чаралардын алкагында Улуттук банк акча кредит рыногундагы банктар аралык кыска мөөнөттөгү рыноктогу банктар аралык операцияларынын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча, ошондой эле финансы рыногунун катышуучуларын акча рыногундагы өзүнүн ролун жогорулатуу боюнча, ошондой эле финансы рыногунун катышуучулары үчүн анализ жүргүзүү үчүн рыноктук шарттарды анализдөө үчүн бир нече инструменттерди иштеп чыкты. Ал инструменттердин негизгиси болуп азыркы учурда Улуттук банк тарабынан банктар аралык эсептик чен, эталондук эсептик чени киргизилди. Ал 17 сентябрда Улуттук банктын башкармасы тарабынан кабыл алынды. Анын аталышы БИР деп аталат, англисче аббревиатура менен айткан болсок, Бишкек Интербанк Рейт деп аталат. Бул негизинен акча кредит рыногундагы кыска сегментиндеги рыноктук шарттардын жана рыноктук баанын ориентири болуп эсептелинет. Ошондой эле Улуттук банк кирешелүүлүктүн иреги моделин иштеп чыкты. Бул Кыргыз Республикасында баалуу кагаздардын, мамлекеттик баалуу кагаздардын жана Улуттук банктын баалуу кагаздарынын визуалдык көргөзмөсү болмок. Бул модель кирешелүүлүктүн иреги Кыргыз Республикасындагы финансы рыногундагы катышуучулар үчүн алардын иш жүргүзүп жатканда анализ жүргүзүүсүндө жана ошондой эле инвестиция кылуу жагында бир нече түрткү берет жана жардам берет. Бул негизинен чечим кабыл алууда керектүү инструменттер болуп эсептелинет. Бул тарапта Улуттук банк мындан ары дагы иштерди жүргүзүп кетмекчи. Айтып кетсек, быйылкы жылы Улуттук банк эл аралык уюмдар менен жана эл аралык эксперттер менен акча кредит рыногунун диагностикасын жүргүзүп жаңы эле бүттү. Мындан ары дагы бул иштер жүргүзүлмөкчү. Бул негизинен бардык бул чаралар акча кредит саясатын жүргүзүүдөгү акча кредит саясатынын сигналдарын экономикага жана инфляциялык процесстерге таасирин күчөтүү максатында жүргүзүлүп келүүдө.